Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Сиздердин менен мен врач-гинеколог Айпери Соорбекова. Сиздердин түз эфирден келген суроолоруңуздарга гинекология боюнча эфир аркылуу жөнөкөй жеткиликтүү тилде жооп бермекчимин. Бирок эскерте кетчү нерсе, билесиздер, баарыңыздарды карап көрүп билбестен эфир аркылуу дары-дармектерди назначение кылып айтып бере албаймын жана бул туура эмес деп эсептейм, туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Эми билесиздер, башында эфирлердин кыска нуска темаларды айтып өтөмүн, пока сиздерден суроолор келгиче. Көпчүлүк айымдар келишет, эже этек кирим бир айда 2 жолу келип атат, же ар 18-20 күндө эле келип калып атат. Келсе дагы көпкө чейин булгап, 10 күндө тазаланат, же уйган кандар менен келиши мүмкүн деп. Ушул учурда көбүнчө проблема бул матканын ичинде болот, жатындын. Гиперплазия, эндометрия болсо, полиптер болсо, аденомиоз болсо, ошондой эле гормоналдык бузулуулар. Эгерде сизде щитовидкаңызда дагы проблемалар болсо, ушундай этеккирдин бузулушуна алып келет. Эми муну каяктан билишиңиз мүмкүн? Биринчи белги уже сизге сигнал берип атат. Этеккир бузулуп атат, көрүнүш керек, каралыш керек деген. Себеби 18-20 күндө этеккирдин келиши бул норма эмес. Анан УЗИден экинчиси, УЗИде сизде миома барбы, же полип барбы, гиперплазия барбы, аденомиоз барбы, муну көрсөтөт. Ал эми үчүнчү шарт бул врачка барыш керек. Ошол жактан врач сизге диагноз коюп, дальше эмне кылыш керек экен кадамдарды айтып берет. Баарыңыздарга салам, жаңы келгендерге, кол булгагандарга дагы чоң салам. Көптөн бери эфир өткөрө элек экенмин. Кечеге чыгарган посттун түбүнө эже эфир качан кылабыз дейт. Мына бүгүн жумуштан кийин, операциялардан кийин эфир кылайын деп чечтим. Суроолорду жазуунун өзүнүн эрежелери бар. Кыска нуска так бир сүйлөмгө батырып, бөлбөй жазганга аракет кылыңыздар. Дагы бир жолу эскертип кетейин. Өзүңүздөрдү карап көрүп билбестен эфир аркылуу мол дарыны тигини ичиңиз деп айтканга болбойт, жана бул туура эмес деп эсептеймин. Суроолор башталды. Тестостерон көбөйсө эмне болот? Биринчиден, эгерде экиге чоң топко бөлөлү, сиз бала пландап атасызбы, боюңузда болбой кыйналып жүрөсүзбү, же бала пландабай эле турасыз, тестостерон көп экенин билдиңиз, сизде белгилер пайда болду, ушул эки топко карап кетебиз. Эгер бала кылам, боюмда болбой жүрөт десе, биз бул аялдарга өзүнүн дармектерин тандап берип, овуляциялар менен иштейбиз. А эгерде көгөт элек болсоңуз, сизде тестостерон көптүгүнүн белгилери болсо, бетиңизге угри чыгып, ашыкча түктөр, салмак кошуп баштасаңыз, кең далуу болуп баштаса, бул учурда биз аялдарга атайын тестостерон түшүрө турган эмес, ошондон коргоп туруучу дарыларды бала пландаганга чейин же турмушка чыкканга чейин карап, наблюдениеда турабыз. Көп убакытка чейин тестостерон менен высокий жүрүп калган бул аялдар үчүн зыян болот. Алар этеккирлер кечиктирип коет, 3 айга жоголот, биринчи 10 күнгө башталат, 1 айга, анан 3 ай, анан 6 ай жок болуп кетип келишет. Үтө турмушка чыккандан кийин уже боюмда болбой жатат десе эле, текшерип келсе, тестостерон высокий болот. Тестостерон көп болуп, аял затына жүргөн болбойт. Сөзсүз барып дарыгер менен кеңешип, керек дарыларын ичип, же бойго бүтүрүш керек болсо, менин кызым 10 класс кистасы бар экен, эмне кылсам болот? Кистанын түрлөрү болот. Өзү кетип кала турган, же кетпей турган, же чоң киста, же орточо, же кичинекей киста болуп, кайсыл киста экенин билиш керек. Бул жерде баягы көгө тийбегендерде деле киста болушу мүмкүнбү, төрөбөгөндөрдө деле болушу мүмкүн деп сурашат. Ооба, мектепте окуган школьница кыздарда деле кисталар болот. Кээ бирлерде тубаса мындай дермоидный кисталар, кичинекей кезинен эле пайда болгон кисталар болот. Биринчи карап көрүш керек, өзү кете турган кистабы же операциябы. Өзү кете турган болсо, 1 айдан кийин 1 мешиттен кетип калышы мүмкүн, же 2-3 ай дарыласа кетиши мүмкүн, же кетпей турган төрү болсо, канча эрте алынып коюлса ошончо жакшы. Анан баягы өзү кете турган кисталар, баягы фолликулярный, геморрагическое деген кисталар, ошо лютеиновая. Булар, значит, жөн жерден чыккан эмес. Воспаление болушу мүмкүн, же гормондордун бузулуусу.
Кээ бирлер бар, дарыласам эле кайра эле чыга берет деп. Анда значит гормондорду полный текшериш керек. Эң көп жаштарда эмнелер бузулат? Пролактин гормону, щитовидкадан, зубтун, мужской гормондорду. 2,6 көптүк кыла боюнда болушка, менимче тестостерон боюнча жазып атсаңыз керек, кайсы лаборатория, кайсы титр менен жазылганын карап көрүш керек. Себеби кээ бирлер лабораториялар 1,9га чейин норманы берет, кээ бир лабораториялар жанында 4 норма деп берет. Суроолор жооп кетти. Азыр аркага кайтабыз. Жаным алтыным, жакшы жүрөсүзбү, сизди көрүп абдан кубанып көрүп атам дейт. Чоң рахмат. Аркага жылабыз. Суроолорду шашпастан кеңири түшүндүрүп берейин. Эгер жетишпей калса, дагы эфирге чыгып калсак же видеолордон, посттордон жооп тапсаңыздар болот. Главный шашпастан кеңири түшүндүрүп берейин дедим. Баарыбызга жетизип чала таштап кетпейли. Суроолор. Ушул жерден кайталы, мына миомадан токтолу. Миоманы кандай дарылаш керек? Дары менен кетеби же операцияны только? Как раз ушул боюнча дагы видео чыгарылган. Эми айтып өтөйүн. Миомалар саны боюнча 1 миома же 2, же көптүгү боюнча 3-5 миома болуп бөлүнөт. Анан чоңдугу боюнча кичинекей, орточо же чоң миома. Анан булардын жайгашкан жери, мисалы үчүн ушул комнатаны жатын деп эсептесек, жайгашкан боюнча ушунун сыртында, комнатанын сырт жагында, же ушул дубалынын ичине батып өскөн, бул интрамураль, же ушул комнатанын ичинде, как люстра сыяктуу турат дейли, ушул ичинде жайгашкан субмукозный миома деп айтылат, бул опасный түрүнө кирет. А сырт жагында жайгашкан субсерозный, бул коркунуч туудурбайт. Ал эми чоңбу же кичинеби, ошону операция кылыш керекпи же только наблюдение? Дармек менен кетпейт, алдынан эле айтып коеюн. Биз аларды чоңойтпой же кармап эле турушубуз мүмкүн, бирок толук кетирип салбайт. Кайсы учурда операциялар керек болот? Чоң көлөмдө болсо, гравитеттирген миомалар болсо, сизге ооруксунтуп беспокоить этсе, анан бала болбой жүрүп, именно балага тоскоолдук жараткан миомалар болсо алыныш керек болот. Ал эми жатындын ичиндеги субмукозный миома деле, мына гомтанын ичиндеги, жатын ичиндеги миома размерине да карабай, жайгашкан жерине, бул только алыныш керек болот. Анан толук консультация индивидуально сиз УЗИ кагазыңызды көрүп, анан кийин айтып берсек болот. Любой жакын жерде гинекологко барып көрүнсөңүз жетиштүү. УЗИден эле миоманын сонун так точно көрсөк болот. Обычный спираль канчага салып бересиз? Эгер алып келсеңиз коюп бергени 1000 болот, а өзүбүздүн клиникадан болсо 1,5 баштап 3,5 чейин кетет. 3,5 бул серебро менен, күмүш менен. Опущение болсо женский жак ылдый тартып ооруйбу же? Көпчүлүк учурда опущениеда бул оорутпайт, только дискомфорт. Алдыма бирдемсе тыгылып атат деп айтып келишет. А так оорушу башка нерседен болушу мүмкүн. Рахмат, сизге барабыз көрүнгөндө. Чоң рахмат. Кальпит боюнча айта кетесизби сураныч? Кальпит бул воспалениялардын эң көп кездешкени. Влагалищедеги воспаление. Воспаление кантип белги берет? Сизден выделение келет, кычыштырат жыты менен. Дарыланыш, антибиотик дарылар ичилет и свечалар коюлат. Кайсы антибиотик, кайсы свечалар экенин биринчи текшериш керек. Эмнеден воспаление болуп атат? Анан ошого жараша өзүнүн дарылар бар. Ар бир ооруга өзүнүн чак шапкасы бар дегендей, өзүнө врачтар гана тандап жазып берет. Айпериже кандайсы? Мен 27 неделя дейт. Мойнумда майда сөл чыгып атат. Неден болушу мүмкүн? Бул кош бойлуулуктан пайда болуп келип чыккан эмес. Бул баягындай папиллома вирустун түрлөрү болот. Булардын дүйнөдө 200ден ашык түрү болот. Ойлойт ВПЧ женский жакта эле болот деп. Жок, алар ВПЧлар бөлүнөт. Моюнду сүйгөн, дем алуу жолдорун сүйгөн, кол бутка чыккан сөлдөр бар билесиздер, бетке чыккан сөлдөр, женский жакка шейканы сүйгөн, ушундай ВПЧнын түрлөрү бар. Бул анан бывает кээ бир үй бүлөлөрдө семейный, родительдерине болсо балдарына өтүшү мүмкүн. Муну оңой эле косметологторго барсаңыз аппараттары менен
алып коет. А бойдо бар мезгилде женский жакка чыккан көбөйгөн сөлдөр опасный болот. Эже гистероскопиядан кийин да полип жок болуп калса деле 18 000 сом аласызбы, УЗИде бар деп көрсөтсө. Биринчи гистероскопиядан полип жок болуп калса деле бизде мындай болот. Эгерде УЗИден толук полип бар деп жазып берилсе, анан кийин гана гистероскопияга алып киребиз. Болгондо дагы бир эле УЗИден эмес, 1-2 жерде айтылса ал полип. Анан сиздин азыркы учурда абалы сиз менен сүйлөшөбүз да, полип бар да, өзүнүн белгилери бар. Мечтин уйганкан, Альцгеймер, шиляржы, бойго бүтпөйт, мечтин бузулуп келе берет. Ошолор бири-бирине дал келсе, биз уже уверенно гистероскопияга алып киребиз, полип бар деп. Ошол ценада. А эгерде просто диагностический эле учурлар болот, булар 12 000ден 16 000ге чейин. А просто диагноз коюу максатында таза эле аялды гистероскопияга алып кирип кеткен болбойт. Бизге толук подтвержденный диагноз болуш керек. Эки үч УЗИда аденомиоз деп, анан Мавлитов буларда жок деди, жөн гана варикоз маткада деди. Болобу мындай жаңылыш болушу мүмкүн. Бир эле УЗИге карабастан сиз менен канча жылдан бери уже төрөт жок, канча жыл аборттор кылгас, этек кирлериңиз кандай, ошолордун баарын эске алышы керек. Бирок көбүнчө Мавлитов жазып берсе, ал жакшы специалистке кирет. Аденомиоз, именно эндометриозный кисталар боюнча сонун көрөт. Эгер ал киши жазып берсе, да, анан мындай болот. Эгерде бир жерде бар, бир жерде жок десе, үчүнчү УЗИстин мнениясын угуш керек. И обязательно бул врач менен кеңешип, анализдерге и сиздеги пайда болгон белгилерге карап, анан тыянак чыгарылат. Саламатсызбы, полное прилежание плацента жөнүндө айтып бергилечи, мага ушундай диагноз коюшту. Бул негизи жакшы диагноз эмес, нежелательно. Полное прилежание болгондон кийин уже чоң сроктон баштап сиз роддомдун шартында көзөмөлдө болуп турушуңуз керек. Себеби любой момент вдруг канап кетсе, операция кылып баланы төрөтүп алыш керек болот. Полное прилежание болгондо бул кесарево менен төрөт болот. Өтө этият болушуңуз керек. Кан болбош керек, оор нерселер көтөрбөш керек. И такай көзөмөлдө. Анан кайсы срокторду уже роддомго жатыш керек экенин учеттогу врачыңыз айтып, уже роддомдун шартына наблюдениеге жөнөтүлөт. Ылдыйга жылып баратабыз. Яичник жетилип жарылбаса, операция жардамы менен жарылса болот, дары-дармек жардам бербей жатат. Да, ушундай метод бар. 3 жолуга стимуляция жасалат. Эгер анда дагы болбосо, анан кийин дриллинг яичников деп коет. Яичниктердин сыртында мындай кескилеп, кийинки айда ошол жерде чтобы овуляция болуш үчүн. Анан кээ бирлер ойлойт, операция кылса эле бүттү иштин бардыгы, эми мына менде овуляция болот, эчтеке кылбашым керек деп. Жок. Сиз бекеринен овуляция болбой жатат. Какой-то гормондоруңузда, значит, нарушение бар. Ошол гормондорду не только операция эле кылып, плюс ошол гормондорду да контролдоп басып, ордуна коюп туруш керек. Аларды себеби операция жасаткандан кийин деле алар ордуна түшпөсө, результат бербей коюшу мүмкүн. 4 айдан бери мештин келбей атат, не кылсам болот? 4 ай бул уже ойлонуп башташ керек, уже врачка надо. Же бул гормондордон кийин, же сиз аборттон кийин, же выкидыштан кийин келбей калды. Неден экен билиш керек. Анализден цитограмма воспаления деп чыкты, эмне кылыш керек? Цитограмма воспаления деп чыкса, бир курс противовоспалительный лечение алып кайра барасыз. Бул деген цитограмма, бул онкоцитологияга берилген анализ. Сиздин шейкаңызда рак барбы, жокпу дегенди текшере турган. Ал сиз воспаление күчтүү маалда бар тапшырылып калса, анализдер жакшы көрүнбөй калат. Клеткалар баягы воспалениянын арасына аралашып, микроскоптон жакшы көрүнбөйт. Ошон үчүн бир сыйра воспалительный леченияны кетиргенен дагы барып көрүшөбүз. Анан окончательный лечение чыгат. Младомастон ичип аткан, врач жазган. Азыр бат ичпегиле, боорго зыян деп атат го, иче берейин, били токтотоймбу? Сиз бул боюнча врачыңыздан толук кеңеш алып, анан кийин гана тыянак чыгарылат. Кээ бир дарылар бар, действительно жакшы жардам берген, бат болсо дагы. Кээ бирлерге биз гормон жазалы десек,
кандайдыр бир каш көрсөтмөлөр бар, мурда инфаркт, инсульт алган болушу мүмкүн, гепатиттери же бооруларында проблема болсо биз гормондор жазбай, айла жоктон биз ушул бат болсо дагы 3 ай 6 ай ичип туруңуз дегенге туура келет. Эгерде сизге буну врачыңыз жазып берген болсо, демек буга көрсөтмөсү бар болгон улантышыңызды сунуштайм. А эгерде ал врачка ишенбеген болсоңуз, анда башка врачтан барып консультация алышыңыз керек. Билесиздер, врачка ишенбегенден кийин анда лучше ага барбай эле коюш керек. Ишенбей туруп барып дарыланган бул результат алыш кыйын болот. Төрөгөнүмө 25 күн болду. Влагалище ылдый түшүп калган, өзү жакшы болуп кетеби? Кегел көнүгүүлөр жасап жатам. Толук кыркыңыз чыккан күндөн баштап, уже тынгандан кийин сөзсүз түрдө ар бир аял төрөттөн кийин упражненияларды жасап жакшы тынышы керек. Төрөттөн кийин ооба бир бала чыкты, аны билесиздер. Влагалище өзү кичинекей, а баланын башы чоң болгон үчүн ошончо жерден чыккандан кийин сөзсүз түрдө бул жак кеңейет. Аны кайра калыбына келтириш үчүн кегел көнүгүүнү бир эле күн эмес, такай жасап турушуңуз керек. Бул көп нерсени алдын алат. Дагы 10-15 мүнөткө чейин эфир кылалы. Калган суроолорго жооп берип, анан кийин дагы бөлөк күндөрү эфирге чыгабыз. Жетишпей калган суроолор болсо, мурунку эфирлерди көрсөңүздөр болот. Жана видео посттар атайын сиздер издегенге жеңил болсун деп кыска темаларды коюп, көп убакыттан бери эле видеолорду чыгарып келатам. Бул сиздерге удобно болот деген максатта. Саламатсызбы, менде зоб бар экен деп атат. ТТГ тапшырсам норма эле чыгып атат. Бирок 2 айдан бери этекерим выделение бозоруп эле келип 2 күндөн кийин тазаланып калат. Демек, ТТГдан башка дагы анализдерди көрүңүз. Пролактин, эстрадиол, жада калса железо, гемоглобиндерге чейин көңүл буруш керек. И жана сиздин жашыңызды дагы эске алыш керек. Бетке угри чыкса женский жактан болобу, жооп берип коесузбу? Угрилер чыккан зоналар бар. Чекеге чыккан, ээге чыккан, эки капталга чыккан, эки төштүн ортосуна жана далыга чыккан. Көбүнчө ээкке чыккан, маңдайга, чекеге чыккандар, далыларга чыкса, бул женский жактан мужской гормон, иногда пролактин, тестостерондон дагы бериш мүмкүн. Ушул гормондорду көрөбүз. Эгер булар норма болсо, анда косметологический жактан же боорду тазалаш керек болот. Же ички тамак-аш, желудочно-кишечный трактты көрүш керек. Саламатсызбы, Айпери эже, мешни өтө аз келет. Ал бала эмизгенде норма элеби, оорубайт? Бала эмизгенде этеккирдин келбей калышы бул норма болот. Бирок аз келиши бул норма эмес. Щитовидкаңызды текшерип коюңуз, демек мен. Анан гемоглобинди. Цистит эмне себептен тез боло берет, жооп берип койсоңуз. Биринчиден женский жактан воспаление болсо, экинчи жактан дайым суукта жүрсөңүз, шамалдай берсеңиз. Үчүнчүсү эң көп болгону бул иммунитет слабый болсо. Төртүнчүдөн сиз эгерде климакска бараткан возраст болсо, женский гормондоруңуз ылдыйлап баратса дагы, бат-баттан сийдик кармай албай, циститтер кармай берет. Анан боюнда бар мезгилде дагы аялдар тез цистит болот. Саламатсызбы, жакшы гинеколог, эндокринолог барбы же сизге барсам болобу? Менде матка жок дейт. Эмне беспокоить этип атат, ошол боюнча каалаган, ишенген же мындай отзывдардан уккан любой гинеколог, эндокринологуңузга барсаңыз болот. Сизге жакын жерде, мага обязательно келиңиз дебеймин. Менин максатым аялдарда эмнелер, белгилер бар, ушул бойса билбей жүрө бербеңиздер. Жашаган жерден болсо дагы нервозияңыз барбы, рактын алдын алыңыз, эмчектериңиз ооруйбу, мечнийлериңиз бузулуп атабы, кисталар өсүп чоңоюп, кровить этип, миомалар чоңоюп кеткенге чейин көп аялдар жүрүп, анан кийин кеч болуп калган учурлар болот. Ошого ушундай нерселердин алдын алуу максатында ушундай белгилер барбы, жакын жерде врачка барып көрүнүңүз деген. Интим гимнастика менен турбалар ачылышы мүмкүнбү? Интим гимнастика менен жок. Эгер турбаңыз жабык болсо, кээ бир учурда массаждардан болуп калышы мүмкүн, ачылып калат. Гимнастикадан нет. Анан ачуу жолдору бул медицинада лапароскопия, гистероскопия менен жасалат. Же турбалар жабык болсо,
аялдар кээ бирлерди экого жөнөтөбүз. ВПЧ канча убакытта кетет? ВПЧ эгерде сизде бар болуп чыкса, женский жактан именно организм күчтүү, жакшы, башка воспалительный процесстериңиз жок болсо, 12-16 айдан кийин кайра анализ тапшырылат. Жок болуп кетиши мүмкүн. Кээ бирлерде бар, жок болуп ортодо кайра 2-3 жылдан кайра башынан жуктуруп алышы мүмкүн. Анан смотря кайсы ВПЧнын түрү. Билесиздер, именно ВПЧга деген дары жок, бирок ошол ВПЧ сиздин организмге кирип, эгер 2-3 жылдан көп жүрүп калса, бул шейкага уже клеткаларына кирип, предраковый белги пайда кылып башташы мүмкүн, жаман клеткаларды. Алар барбы жокпу кантип билем десеңиз, бул онкоцитология анализ бересиз, анан обязательно кольпоскопия өтүлүшү керек. Золотой дейт, серебро менен спиральдардын, жөнөкөй спиральдардан эмне айырмасы бар? Айтып беришчи. Бойдон сактануу боюнча эч кандай айырмасы жок. Бардыгынын бир эле эффекти бар. Бул бойго бүтүрбөйт. Болгону, бул күмүш менен, көбүнчө биз аялдарга күмүш сунуштайбыз, күмүш айтабыз, воспалительный процесс азыраак болот. Себеби любой инородный тело организмге коюлгандан кийин любой зат кирген жерин айланасын бүт воспаление кылат. Ошон үчүн спирали барларды бат-баттан текшерилип, противовоспалительный лечение алып туруңуздар дейбиз. Себеби практикада болот, спираль койгондон кийин ооруксунуп, воспаление күчөп, же 5 жыл, 6 жыл жүрүп калгандардан кийин воспаление кылып турбалар жабылып, бойго бүтпөй калат деп. Күмүштүн ушундай противовоспалительный эмеси көбүрөөк. Анан күмүш, алтындар көп убакытка коюлат, 7 жылга чейин. Дагы айырмасы басында кымбатыраак. Дагы айырмасы эмнеде? Спиральдардын, күмүштүн, эми алтындар өтө кымбат болуп калат, көбүнчө спираль мындай ылайыктуу баасы боюнча да туура келет. Атак обычный спираль менен деле жүрүп, сонун эле жүрөт, алдыртат, андан кийин деле боюнда болгондор бар, аны көп эле аялдардан угуп жүрөсүздөр. Ген туп лечение алып атам дейт. Ген туп лечение баягы сурооңузду жакшы түшүнбөй калдым. Кыскартпай жазганга аракет кылыңыз. Ген туп лечение алып атам. Полгода беременность могу планировать дейт. Или туберкулездонбу же кандай? Ошондой суроо окшойт, да? Могу планировать или непроходимость труб проверить можно, еще витамины можно пить дейт. Эгер ушул туберкулез боюнча жазган болсоңуз, кыскартып коюпсуз, ошол жактан полностью тазаланып бүттү деп айтат. Фтизиатрдын наблюдениясына турасыз, уже дарылар бүткөндөн кийин, андан кийин бала пландасаңыз болот. Андан кийин уже гинеколог менен консультация алып. Поликуланы кандай жетирсе болот? Витамин дарылар менен жетилет же гормон бериш керекпи? Жок, биринчи жетилбей жаткан эмнеден болуп атканын билиш керек. Причинасын аныкташ керек. ТТГ көппү, пролактин көппү, тестостерон көппү, каныңыз азбы, ФСГ азбы билиш керек. Ошолорду оңдосо, булар өздөрү жетилип кетиши мүмкүн. Анан оңдогондон кийин деле жетишпесе, анда жетилте турган өзүнүн дары-дармектери бар. Дагы 2 суроого жооп берейин, анан эфир токтотолу. Мен кызымдын месячный 40 күндө бир келип атат. 40 күндө бир, 2 айдан бери ушуга жооп берип коесузбу? Кызыңыздын жашын жазып койсоңуз жакшы болмок. 40 күн бул не норма. Баягы 35-38 күндөр максимум эсептелет. Мурда 1 ай сайын келип, азыр 40 күнгө өтсө, айтат элем, мужской гормону көрүп коюңуз биринчи орунда, анан пролактин, ТТГлар. И УЗИге өткөрүп коюңуз. Дагы бир суроого жооп берели. 2 УЗИден полип эндометрия деп көрсөтсө, 2 УЗИде гистероскопияга киргенде жок болуп калышы мүмкүнбү? Эгер ошондой болсо деле 18 000 сомбу же арзан болуп калабы? Эгер 2 УЗИде тең бар болсо, биз сүрөттөрдү көрөбүз. Мен практикамда андай болуп элек. УЗИден полип десе, значит гистероскопиядан чыгат. Тогда тоже 18 000 болот. Себеби билесиздер, почему 18 000 цена да бул арзан процедурага кирбейт. Биринчиден бул наркоз менен болот, стационардын условиясында болот, стерильный операционный зонада. Мунун инструменттери тоже бул эндоскопический метод.
аппараттары тоже арзан аппараттарга кирбейт. Бир эле мисалы үчүн инструменттерин булардын аябай назик болот. Заказ бергенде канча долларлап заказ беребиз. Кээ бир ошол инструмент бир процедурага жетиши мүмкүн же экөөгө. Бул белгисиз, поэтому ценасы ушундай. Анан көбүндө мындай болот, баягы невынашивание, замерши, месячныйлар келбегенде диагноз коюу максатында деле алып кирсек, көпчүлүк айымдарда полип жок дегенде деле полип чыккан учурлар бул толтура. Бул гистероскопия учурундагы диагноз деп эсептелет. Ошондо деле 18 000 болот. Саламатсызбы же учетко качан туруш керек? 8 жумадан 12 жумага чейин туруш керек. Бардыгыңыздардын сурооңуздарга жетишкенге аракет кылдым, бирок көп экен суроолор. Шашып бардыгына кыска жооп бербестен кеңири токтолуп өткөнгө аракет кылдым. Туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Дагы суроолор калса, мурунку эфирлерди көрсөңүздөр, ал жакта дагы бүт түшүндүрүп айтып өткөнмүн. 80% учурда суроолор кайталана берет. Жактан да тапсаңыздар болот. Барыңыздарга чоң рахмат. Дагы кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Эфир сохранить этип коем.